Өлкөнүн башкы маалымат каналы берүүлөрүн Алатолаев менен Улантат кызматтаганы Бозгонова амансыздарбы. Бул чыгарылышта эл үмүтү стипендиясы тууралуу сөз кылалы деп атабыз. Кыргыз Республикасынын президентинин эл үмүтү эл аралык стипендиясы өлкөдө туруктуу өнүктүрүүгө салым кошалга турган экономиканын, илимдин, саламаттыкты сактоонун жана мамлекеттик башкаруунун негизги тармактарына заманбап билимдердин жана инновациялардын агымын камсыз кылуучу, ошондой эле өлкөнүн илимий потенциалын өнүктүрүүгө жөндөмдүү кесипкөйлөрдүн жаңы муунун калыптандыруу максатында Кыргызстандын эң таланттуу жаштарына соңку 4 жылдан бери ыйгарылып келет. Биринчи кабыл алуу 2022-23 окуу жылында жүргүзүлгөн. Ушул теманын алкагында маек куруу үчүн студиябызга илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жетектөөчү адиси Айзат Маматкеримова жана стипендиат Салижан Кылычбеков келди. Урматтуу меймандар, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Ыраазычылык билдиребиз. Адегенде Айзат айым, сөзүбүздү сизден баштасак, жалпы маалымат берсеңиз, стипендия тууралуу негизги максаты кандай, кимдерге багытталган? Кыргыз Республикасынын президентинин Садыр Нуркочоевичтин демилгеси менен 22 жылы бул жарлык бекитилген. Бүгүнкү күнгө чейин бул жарлык ишке ашырылып иштеп жатат да. Эми эл үмүтү стипендиясынын максаты Кыргыз Республикасынын таланттуу жаштарына мүмкүнчүлүк берилип атат. Чет өлкөлүк жогорку окуу жайларда билим алууга, магистратура жана докторантура PhD программалары боюнча да. Жыл сайын 50 балага $50,000 чейин каржылап беребиз деп жарлыкта жазылган. Анан биздин ошо таланттуу жаштарыбызга ошондой мүмкүнчүлүк берилип жатат да. Бул жылына бир жолу? Ооба, бир жылда бир болот да, бир жылда бир жолу болот да. Жана $50,000 чейинки деген сумма бул канча убакытты камтыйт? $50,000 магистратура программалары боюнча 2 жылга окууга, PhD докторантура программалары 3 жылга каржыланат да. Эми программасына жараша. Кээ бир магистратура программалары 1 жылдыктар деле бар. $50,000 чейин деген эми контракттар ар кандай да ар кайсы эми чет өлкөлүк окуу жайларда 10,000, 20,000, $40,000 деген контракттар бар да. Эми биздин стипендианттар кайсы окуу жайга өтсө, контрагы кандай болсо, ошо $50,000 чейин президенттин фондунан каржыланат да. $50,000 чейин. Ал жерде эмне камтылган ал сумманын ичинде? Окуудан сырткары? Окуу. Бирок дагы бир полностью окуу. Бирок дагы бир пункт бар. Мисалы контракт бир $40,000 деп айтайынчы. Мисалы 40,000, 45,000, $50,000 чейин бирок биздин стипендиантка окуу жай скидка берсе, чет өлкөлүк окуу жайлар скидка берет экен, грант, мисалы 30%, 20%, жашоо транспортуна да каржыланып берилет. Бирок $50,000 ашпаш керек. Мисалы контрагы 35,000 болсо, ошондой жеңилдиктер берилген учурда гана башка каржылар кошулабы? Ал эми жарлыкта жазылып турат да. Мисалы көп эле стипендианттар, чет өлкөлүк окуу жайлар негизи көп эле стипендианттарга ушундай грант, скидка деген берет экен да. Бизде стипендианттар бар, ошо транспортуна, жашоосуна сурайт да. Эме фонддон ал акча каржыланып бөлүнүп берет да. Эгерде $50,000 жетпей калган болсо, баягы каржы булактары. Салижан мырза, сиз кантип катышып калдыңыз бул эл үмүтү стипендиясына? Негизи эле кандай болду сизге катышуу талаптары, татаалдыгы? Саламатсызбы? Өзүмдү биринчи тааныштырайын. Салижан Кылычбеков, учурда Англиянын Оксфорд университетинде докторантурамды жактоодумун. Тармагым кванттык физика жана электроника. Ошол негизинен сурооңузга жооп берсек, биринчи ирет ушул 2023-24 жылдары мен окудум. Эл үмүтү стипендиясы ачылыптыр деп. Муну негизинен мындан мурун деле мен окуумду Түштүк Кореядан баштагам. Өзү негизи Ош облусунда Кара-Суу району Зарвалик айылына төрөлүп өскөм. Ал жакта чоңойдум. Түштүк Кореяда бакалавриатты толук грант менен, стипендия менен окудум ал жакта. Ошол жакта да жүргөндө деле мен казактарды, башка элдерди көрчүм. Аларда болашак болчу да, мисалы. Азыркы ушул сыяктуу стипендиялар, алардан бир топ
Гарвардтан алтын медалисттер башкаларды көрдүм. Алар азыр Казакстан экономикасында иштеп жүрүшөт. Банктарда, госструктураларда. Суктанчубуз да. 2022 жылы ошол биздин өлкөдө да ошондой стипендиялык программасы колдоо башталганда аябай сүйүндүк. Анан ошол мен биринчи ирет ошол азыр дагы бир кыстар айтып өтөйүн. Мисалы мен азыр исследование кылган профессор быйыл бирге иштеген профессор Нобелевский лауреат болду физикадан, аябай күчтүү Джон Мартинес деген. Анын илимий работасы бул жумушу quantum supremacy деп коет. То есть ал кванттык компьютерлердин жөнөкөй суперкомпьютерлер кыла албаган эксперименттерин ошол биринчи ирет көрсөткөн да. И ошол тармактын лидери. Элимит стипендиясынын негизинде мен ошол адамдын колунда иштей алдым. Ал тажрыйба менен кийин Оксфордко тапшырдым, башка университеттерге тапшырдым. Мисалы Цюрих, Швейцариядагы, Америкада Дьюктарга өттүм. Анан аягында ошол Оксфорд тандап алдым. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Оксфорддун аябай атактанкы инфраструктурасы, нетворк аябай күчтүү. Ошол эми жаштарга азыр ошол нерсе кызык болуш керек да. Бияктагы стипендияга катышуудан сырткары ошол сиз ошо чет өлкөдөгү мисалы Оксфордко кандай жолжоболор менен катыштыңыз, кандай аракеттерди жасадыңыз ошол жака тапшыруу? Булардын баары негизи так эле белгилүү. Биздин маркетте, Кыргызстандын билим берүү маркетинде бул нерселер эми калыптанып келатат. Бирок негизинен жалпы западный мирде, мисалы дүйнө бизде эми билим берүү СССРдин доорунан калган, даже бизде азыр PhD жок мисалы, туурабы? Бизде доцент, аспирантура деген нерселер бар. Эл аралык стандартта бул эмне бакалавриат, андан кийин 1 же 2 жыл магистратура, андан кийин докторантура сразу бүтөт, андан кийин кааласаң сен профессор болуп кетсең болот, кааласаң индустрияга кирип инженер болосуң, өзүң компанияңды ачсаң болот. Ошондой илимий жол. Бул нерсени изилдедим. Мен көбүнчөсү ошол олимпиададан досторум башкаларды көрүп, алардын кылгандарын көрүп, кылса болот экен деп аракет кылып баштадым. Ошол акырындап алардын системасын үйрөнүп, кантип тапшырыш керек, кантип даярданыш керек. Мисалы аларга бирден бир маанилүү болгон нерселер булар. Мен ар бир жогорку окуу жайда артыкчылык менен аяктап аттым да. Бул өтө маанилүү да, анткени ар бир кадам кийинки кадамга жол ачат да. Бул бир. Экинчисинен сен жыйынтыктарың. Эч ким ал жерге сен мынанын паданчанын баласы келсин, биздин сөз бар го, мындай тааныш, билиш, андай нерсе роль ойнобойт ал жакта. Ал жакта ким колунан иш келсе, алып кете берет. Менин учурумда ошол мисалы Оксфордко тапшырардын алдында мен 9 публикациям бар болчу. Бир канча научный премияларым бар болчу, Кореядан, Американын өзүнөн алган. Бул олимпиадалардын жакшы баалардын жанында да. Андан кийин мага рекомендательный письмо жазган ошол айтып өткөн Роберт Макдермот, Мартинестер, анан Кореяда профессордун жазды. Алар дагы менен ошондой өзгөчө менен көргөн качестволорду сүрөттөп жазышты да. Мисалы бир нерсени айтып кетейин. Аларды мисалы колунда бир топ докторанттар иштейт да, иштеп келет. Командасы бар да өзүнүн. Алар мисалы жумуш берет. Жумуш бергенде билет да, мисалы бул проектти, бул адаттагы докторант, күчтүү докторант 2 айда бүтүрөт деп. Менин учурумда мисалы мага берген жумуштарды мен күчкө салып 1 жумада, 2 жумада бүтүрүп салып аттым да. Ошол нерсени Оксфордко жазды да алар. Демек билим потенциалды алар. Бул бала аябай курч, көп нерсени бат үйрөнөт, бат ишке ашырат, аябай таланттуу деп. Ошолорду жазды. Бул бир эле нерсе мындай. Бизде характеристика деген Кыргызстанда калыптанбаган үчүн жалпы эле бир характеристика бар, аттарын өзгөртүп эле берип коет го. Башка өлкөлөрдө, мындай батыш өлкөлөрүндө дүйнөлүк стандартта андай эмес да. Дүйнөлүк стандартта ар бир рекомендательный письмо өтө маанилүү ролду ойнойт. Ал жерге конкреттүү мисалдар менен жазышка туура келет профессорлор. Аны сен 3 жыл, 4 жыл бою зарабатывать этесиң. Өзүңдүн ар бир мисалы ар бир кыймыл аракетиң ал профессор сени көрүп турат да. Кийин рекомендательный письмо жазат. Жаман болсо жаман деп жазат, жакшы болсо жакшы деп жазат. Жакшы. Негизги талаптар боюнча айта кетсеңиз, стипендиянын кандай талаптар коюлган, кандай тандалат? Эми эң биринчи талап биздин стипендиат алдыңкы дүйнөлүк топ 100гө кирген окуу жайга тапшырып, ошол жактан подтверждение алыш керек да. Окууга кабыл алынды деп да. Бул Times, QS деген рейтингтерге кирген окуу жайларга обязательно тапшырыш керек. Бул эң биринчи талап. Анан жанагы научно-исследовательский работа, публикация,
международный конференция ошолорго катышыш керек, ошолордун подтверждениясы болуш керек. Бул основной талаптарда эми тил билиш керек. Конечно, дүйнөлүк окуу жайга өтүп атса, алар подтверждение берип атса, тил баары эле билет го дейм да. Ошол бул эң биринчи алардын дагы талабы болуп эсептелет да. А башка талаптар эми диплом, справка, алар эми мындай кандай айтсам, майда чүйдө дейсизби? ооба, аны мындай эле биздин стипендианттар алып коет. Бул бизге именно таланттуу, акылдуу балдар өтүп атпайбы? Ошон үчүн жана майда чүйдө документтер аларга мындай проблема деле эмес го дейбиз да. Жанагы эң биринчи талап дүйнөлүк алдыңкы окуу жайга өтүш керек. Рейтингке кирген дүйнөлүк окуу жайда топ 100го кирген. Ошол эң биринчи талап да бизде. Биз быйыл 4-чү жыл стипендиянын берилип атканда канча катышуучу болду, канчасы ошол окутат? Быйыл 25-26 окуу жылга 28 стипендиант чет өлкөгө жөнөтүлдү. Бул жылдын эсеби. Ооба, бул жылы ошо 28 стипендиант, 30 стипендиант өттүлө, бирок экөө отказ берип калышты да. 25 тапшырганда негизи бизде момундай да талап боюнча порталга регистрация болот. Регистрация болгондо 87 адам регистрация кылды эле. Бирок эсепке алыш керек да, 87ден бүт стипендиаттар документтерин туура жайгаштырбайт да. Мисалы, кээ бир стипендиаттар бар, жөн эле паспортун эле тиркеп коюптур, болду. Алар автоматически уже отклоняются дегендей да. И андай стипендианттар бир 40 адамдай. Бул несерьезный подход деп коеюнчу. Несерьезный подход болуп калат. Балки маалымат жетпей калган чыгар. Жок, маалымат эми, маалымат инструкция барбы ал жерде? Жок, булар документтерин ушул жака тиркеп атканда биз маалыматты СМИге да беребиз, сайтка да бүт жака жайгаштырабыз да. Анан булар ошол портал жөнүндө билип аткандан кийин маалыматты деле билет го дейм да. Демек, билип туруп эле ошондой мамиле кылып атат деген. То есть бул несерьезный подход болуп калат го дейм да. Бул тем более эми биздин жаштар деген менен булардын возрасттары, булар уже бакалавриатты, мектепти бүткөн, программа бакалавриатты бүткөн балдар да, бул магистратура, PhD, докторантура программаларга өтүп аткан балдар уже мындай 25 жаштын тегерегиндеги возрасттары. Магистратура программага мисалы 40 жашка чейин өтсө болот, PhD докторантура 45 жашка чейин. Булар осознанно бул нерсеге келип атат да, осознанно поступать этип атат да. Эми жылдан жылга биздин стипендия. Булар эми ошол мүмкүнчүлүгүн кое берип жиберип атат десек деле болот да эми. Чет өлкөгө окууга өтүп анан бул жакта бул жакта мындай деле айтсак болот. Балким булар чет өлкөгө өткөн жок. Мисалы, балким биз билбейбиз да, документте тиркелген жок да, балким өткөн жок. Бүт туура тиркелген документтер окуу жайга өтсө, ал документтин баары министрликте каралат, өкмөттө каралат ал документтин баары да. Жылына мындай белгилүү бир санбы, монча 50дөн ашпаш керек, 50дөн ашпаш керек, и $50,000 чейин каражат каржыланат да. Бизде демек жетпейт экен да 50гө, жыл сайын. Эми мындай да бизде бул программа, бул жаңы программада 22-жылдан беритен иштелип келатат. 22-жылы мисалы көп билбей 8 адам тапшырды, жылдан жылга өсүп келатат да. 23-жыл 11 адам, 24-жылы 26 адам мисалы да. Быйыл болсо, мен окуу жайга жөнөтүлгөн адамдарды эле айтып атам да. Быйыл 28 жылдан жылга көбөйүп баратат да. Ошол өткөн балдардын баары окуусун аяктап дегендер, жана 1 жылдык, 2 жылдык окууга кеткендер. Эми 4 жылдын ичинде 55 бала окуп бүтүп жана окуп жатат деп айтайынчы. Жалпы 55 4 жылдын ичинде. Мындай жарым жылдан кайткандар жокпу? Жок, андайлар жок. Баары эле бүтүп эми окуп атышат да, андайлар жок. Азыркы учурда мисалы 55тен 28 бала жөнөтүлдү. Андан тышкары дагы 7 стипендиат окуп жатат, и 20сы окуусун аяктады да. Окуусун аяктап, алардан бир 9-о Кыргызстанга кайтып келишти. Кыргызстанда ар кандай тармактарда иштеп жатышат. Мисалы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында иштешет, здравоохранение системасында иштешет, эл аралык Кыргыз Республикасынын эл аралык университетте иштейт, директор департаментта болуп, салым кошуп атат деп айта алчы биздин өлкөбүзгө. Бирок аз экен.
ооба эми 20 баладан ошол механизм жокпу? Кайра ошол алган билимиңди алып келип Кыргызстанга жок, жумшайсың эми мунун деген. максаты биринчиден болчу кандай? Биздин таланттуу жаштарыбызга мүмкүнчүлүк берүү, чет өлкөдөн билим алып, Тажрыйба топтогобу иштеп. кайтып келип отработка деген пункт аны киргизбейбиз деген талап болчу. Биздин жаштарга жөн эле свободно мүмкүнчүлүк береличи деп да. Анан кайра кайтып келүү ал механизмдар азыркы учурда проектте. Азыркы учурда. Демек киргизилет деген. Анан дагы Эми программанын өзүнүн максаты ошол болуш керек. Анан бул эми жаш программада болгону 4 эле жыл. 4-жыл кетип атат. 4-жылдан 35 бала дагы эле окуп атат, 35 стипендиат. Бул мындай жанагы Казакстандай, Балашактай ушундай эле программа, бирок ал канча жылдан бертен да бизде бул баары жаш программада. Эми биз плады только жаңы көрүп баштайбыз да. И то может азыр эмес, бир дагы нече убакыт өтөбү дейм да. Бирок ошол сыртка барган окуган эми инвестиция салынып атат да. Ооба. Ошол чет өлкөдө окуп келүү мүмкүнчүлүгү, бирок кайра ошол балдар келип өлкөнүн өнүгүүсү үчүн өзүнүн окуп келген билимин, тажрыйбасын жумшаш керек деген нерсеге барыш керек деген баары бир келечекте. Биз үмүттөбүз. Мынакей биздин ошол нерсени Санжар мырзадан да сурайын деп атам. Сиз канча жыл окуйсуз? Анан планыңыз кандай? Бул жерде Кыргызстанга келесизби же ошол жакта көп нерсени айтып бергим келет негизи. Кыскачараак айтканга аракет кылыңыз, Макул эген. Мен негизи окуганда эле Кыргызстанга жардам берейин, салым кошоюн деп жүрөм. Кореяда окуганда эле стипендия жок деле. Бул бир. Экинчиден бизде мындай стереотип бар. Кыргызстанга салым кошуу десе эле сөзсүз Кыргызстанга ичине кирип алып, физически ошол жерде отуруш керек депчи. Бирок на самом деле мисалы Кыргызстанга киргенден условия жок болсо, шарт жок болсо, инструменттериң жок болсо, эч нерсе кыла албайсың, кылуу кыйын. Мисалы сыртта жүрүп деле, мен планым да, ачык эле айтайын. Мен азыркы учурда улуттук олимпиадалык комитет жетектеп атам физикадан. Эл аралык олимпиадаларга даярдап атабыз балдарды. То есть мен и так Кыргызстан менен аралашып жүрөм, журулушуп. Мен андан качпайм. Башка стипендиаттардын көпчүлүгү ошондой ой жүгүртүүдө. Эми бир нерсе айта кетчү нерсе бул, мисалы менин тармагым азыр кванттык компьютерлер да. Алардын гиганттары кимдер? Google Quantum, IBM Quantum. Бир топ стартаптарды ачса болот. Ар биринин бюджеттери минимум 10 миллион, 20 миллион, 100 миллион ошого кетет. Ошондой мүмкүнчүлүктөр ачылып атканда, биз Кыргызстанга келгенде, мындайча айтканда, биз экономиканы өнүктүрүшүбүз керек максатыбыз. Экономика биздин жашоо шартыбызды өнүктүрүшүбүз керек. Андай адамдарды күчтүү кадрлар тарта алат да, инвестицияны башка нерсеничи. Мен мисалы менин учурумда эмне болот? Докторантура азыр 2 жыл калды. Ошол учурда мен стажировкадан азыр тапшырып атам Google'га, IBM-дерге. Ал жактан стажировкадан өтүп, такшалмалардан өтүп, анан нетворк куруп күчтүү өзүм стартап ачайын деп атам мисалы. Буюрса. Ал стартапты мисалы бүт эле ошондой топ университетин бүтүрүп стартап кылгандар толтура мисалдарын келтирейин. Максим Степаненко мисалы, анын 2-3 стартапы бар азыр. Ар бири өзүнүн миллиондон ашык бюджети бар. Ошол инвестицияны, ошол идеяны бул жакка алып келип, мисалы быйыл ПВТ эмне болду? Жогорку технологиялар паркы да, мисалы статистика чыгарды, Кыргызстан Орто Азияда эң көп IT экспорт кылган. Ошондой эле нерсе мисалы. Бул нерсени мындай көрбөш керек да, Кыргызстанга келбей койду, болду депчи. Эдилбай Жолдубаев мисалы айткан болчу, мен ал нерсеге толук кошулам. Биз англисче freedom деп коет, мындай эркиндик беришибиз керек. Ошол эле учурда сиздер айткандай, мисалы болошакка окшогон мисалы коюшубуз керек да. Мисалы келгиси келгендер, келе тургандар келиш керек, иштеш керек. Бирок ошол эле учурда такшалмаларга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Тажрыйба топтоп. Анткени окууну бүтүп эле кел десең, мисалы мен да, мисалы наукада жүргөн адам, окууну бүтүп эле кел десең, бизде инвестиция жок пока. Мисалы менин профессорум эле, бир профессордун бюджети $2 миллион арага. Америкада профессорум $4-5 миллион болчу. Инструменттер ошончолук. Анда инструмент жок, сен кантип эксперимент кыласың да? Ал жакта сен нетворк курасың, күчтүү профессор, атактан чыгат. Бул бир. Анан кайтып келгенде сен уже ошол адамдардын инвестициясын тарта келесиң. Бул биринчи. Экинчиси, макул, экинчисин айтам дедим, эсиме чыкты, бирок негизинен ошол такшалмалардан өтүү керек. Ошолорго мүмкүнчүлүк беришибиз керек да, дароо алар тартып келбейчи. Бирок ошол эле сиздин эле максатыңыз ошол, сырттан тажрыйба топтоп, анан бирок
келгендер бар дароо. Кош колдоп аларга шарт түзүү керек да. Мисалы бүрсү күнү бизде жолугушуу болот, ассоциация курайлы деп атабыз, эл үмүтү. То есть бүтүргөндөр дагы диалог аркылуу чечишибиз керек да. Мисалы Кыргызстанга кандай, кайсы мүмкүнчүлүк менен салым кошо алабыз да. Экономисти бар, эми азыр ар тармакта кадрларды таптап атышат да. Экономика жактан бар, международный отношения бар, точно наука бар, инженерияда жүргөндөр бар. Аларга шарт түзүшүбүз керек Кыргызстандын ичинде да. Анткени ал таланттарды окутуп эле койдуң, бул жака келип дароо эле көтөрүп салбайт да. Ошол стипендияны алып окуусун бүттү дейли да. Сырттан кайра келгенде мисалы сиздер жөн эле сан монча бала Кыргызстанга кайтып келди, иштеп атат, калганы сыртта калып калды деген эле бир статистика чыгарып коесуздарбы же мындай кайра байланыш барбы? Мисалы ошол окуп аткан багытына жараша бизде могу жерге мондай адистер керек болуп атат, ошолорду ушул жерге алып келип иштетсек, мисалы Салижан айткандай, ушул жерге бизге мондай бир күчтүү адис керек болуп атат, ушул багытта, ошол биздин жанагы эл үмүтүн алган стипендиятыбыз ушундай багытта билим алды эле, ошого монча айлык коюп берип, монча шарт түзүп берип ушул жерге иштетсекпи деген. Эми мындай да, мисалы ар тармакта күчтүү адистер бүт жакта эле жетишсиз, бүт жакта эле жетишпейт туурабы, здравоохраненияны алабызбы, мисалы эми ар кайсы тармакта алганда. Анан биздин эми стипендианттар келип атканда азыр мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирген, буларды вне конкурска жумушка алуу боюнча өздөрүнүн квалификациялары туура келсе да, ал бир пункт. Экинчиден эми бул жакта айлык маселеси бар экен да. Булар чет өлкөдө окуп, чет өлкөдөгү Салижан айткандай жана бюджети менен профессор анан стипендианттар ошо биздин айлыктарга бир аз макул болбой калышат экен. Сиз өзүңүздөр түшүнүп атасыз, эми биз Америкада айлык коюп бере албайбыз да, туурабы? Ал проблема бар экен да. Ал проблема бар. Алар баары мисалы бизде эми азыр жакшы президенттин, өкмөттүн колдоосу менен айлыктар кошулуп көбөйтүп келатат деп айталычы. Бирок болуп жатканы менен салыштырмалуу чет өлкө менен разница абдан чоң болуп калат. Туура, анан ошол проблемалар бар да. Кайтып келген стипендианттарга ошо по желанию вне конкурса ар тармакка квалификациясы туура келсе жумушка булар кабыл алынат да. Кызыктар. Да, бирок бул по желанию болуп атпайбы, бул обязательный эмес да. Пока что по желанию, жана отработка деген моменттер, алар проекти, алар еще ишке ашырыла элек да, бул проект болуп атат да. Ошондуктан жана механизмдер жөнүндө айтпадыңызбы? Ошол механизмди карап көрөлү деп атабыз, кайра кайтып келип Кыргызстанга иштеш керек деген сыяктуу. Мындан ары эми азыр бул стипендия жаш жаш программа эми буга чейин болгон 21 кылымдын кадрлары деген сыяктуу программалар, эми алар канчалык жыйынтык берди, эми анын тарыхы өзү көрсөтөт, бирок жаш болуп аткандыктан оңдоп түзөө мындан башка дагы балким кошумча алымчаларды киргизүү планыңыздар барбы? Эми мындай кемчиликтер көп эле. Эми көп эле дегенди кантип айталы, бул жаш программа иштеп кетет, анан биз в процессе работы дегенде мунусун киргизиш керекпиз, деген кишини киргизиш керекпиз деп анын баарын көрүп, ойлоп, ошо баары планда, проектте бар. Анан Салижан айткандай бизде бүрсүүнү жолугушуу болот деп атпайбызбы? Жолугушуу ошо эл үмүтү стипендианттарынын выпускниктери жана чет өлкөдө окуп жаткан выпускниктер, азыркы учурда окуп аткан, алар онлайн катышат, жолугушуу кылалы деп атабыз. Жолугушуу министр менен болот. Сиздер мененби? Ооба, министр менен болот, Исаматова Гүлзат Тыныбековна менен. Анан ошол жерде дагы эмне проблемалар, эмне маселелер дагы бар, ошолор боюнча сүйлөшүү болот да. Анан ой пикирлер угулат. Анан ошо жолугушуунун чечими менен бир план түзөбүз да дагы. Бизде дагы проекттерибиз бар, эми ал проекттерди биз айтпай туралы, ал проекттер ишке ашырыла элек, ал проекттер в процессе работы деп айталычы. Андан тышкары дагы буйрусат, мынакей план түзөбүз да. Демек, толуктоо киргизүүгө зарылдык бар. Ооба, бар, кемчиликтер бар. Биз стипендианттарды дайыма эле угабыз булардын сунуштарын, анан биздин жаңы министрибиз мынакей жолугуп, өзү таанышып, дагы сунуш ой пикирлерин угайын деп атат да.
Жогоруда жанагы ошол эл үмүтү стипендиясына катыша тургандардын бир кемчиликтери жөнүндө айтпадыбы Айзат айымчы? Кээ бирлери документтерин туура эмес тиркеп коюшат, же болбосо толук эмес деген сыяктуу. Сиз азыр бул баягы этаптан өткөн адам катары, келечекте катышам дегендер, чет өлкөдө окуйм деген биздин уул кыздарга кандай бир кеңешиңизди айтат элеңиз? Эмнени эске алышы керек биринчи кезекте? Өзүңүз деле баамдап атсаңыз керек, биздин жаштар ошол чет өлкөдө билим алам деп аракети бар, бирок кайсы жерден кемчилик кетирип атышат? Жана унутуп калган нерсени биринчи айтып коеюн. Эстедиңизби? Эстедим. Экинчи маселе, мисалы мен Америкада окудум, Кореяда окудум, эми Англияда окуп атам азыр. Ар бир мамлекетте биз диаспораларды көрөбүз да. Мисалы армяндардын, азиаттардын диаспоралары бар. Негизинен мисалы да Кембриджде бир кыргыз профессор болсо, муну Эдил Жолдубаевич өзү деле айткан, мисалы эмнеси жаман да, мисалы аны сөзсүз алып келгендин ордуна ал жактан Нобелевский лауреат болсо, Кыргызстандын жараны болсо жакшы эмеспи да, чынбы? Биз и так быйылкы медалисттер менен жайында проект кылып чыктык. Ар биринин өзүнүн азыр научный проекттери бар. Оксфорддун ичинде ошол 6 медалисттер ошолор менен бирге проекттерди кылып атышат. Бул эмненин ичинде, эмненин негизинде булар ишке ашып атат. Анткени бир кыргыз ошол жерде окуп жүрөт, кайдыгер эмес да. Ал жактан ошол олимпиадниктерди таап, буларга байлап иштеп атабыз да. Алар буюрса келечекте чоң мындай университеттерге тапшырып, өтүп кетүүгө аябай чоң мүмкүнчүлүк алышты. Ошол бул биринчи маселе да. Эми сиздин сурооңузга кайтчу болсок, мен эми баарын көрүп өттүк. Бизде азыр Кыргызстанда мындай популярдуу болуп кетти го. Бийликти сындаса, же болбосо жогорку кеңешти сындаса, же башканы сындаса эле мындай популярный болуп, умный болуп көрүнөт да. Менин байкашым боюнча баары албетте көчүп бара-бара оңолот. Кемчиликтер жок эмес. Бирок бул нерсени колдоого алып, улантышыбыз керек да. Мен өзүм айттым го, мисалы, болашак 2000 канчанчы жылдан бери келе атат. 15 миңден ашык выпускниги бар азыр. Госструктураларда иштеп келе атат. Бизде эми ачылды. Айзат Алмазбековна өзү айтты, мисалы, биринчи жылы 8 эле выпускник стипендиат болду. Азыр эми көбөйүп барат. 20дан ашып азыр. Ошого процесс мен байкашымча ачык эле. Биринчи процесс бул эмне? Порталга документтерди жүктөйсүң. Экинчи ал жакта аппараттан жана министрликтен текшерүү болот да. Бул жылы мисалы бизде ачык интервьюлар болду. Ал интервьюларда суроолор суралды. Сен Кыргызстанга кайтып келейин дейт. Ниетиң кандай, пландарың кандай? Ошого жараша чечим чыгарышты. Бул биринчиден. Эми мындай кээ бир моменттер боло берет. Андай жерде мындай нааразычылыктар чыгат. Бирок алардын деле түшүндүрмөлөрү бар экен. Мен кийин сурап уктум. Түшүндүрмөлөр жок эмес да. Мисалы бир Сидней университетинде бирөө өткөн, кабыл алышкан, Корнелге кабыл алынбай калган мисалы. Бирок кийин карап көрсөк, ал жер кадровый маселе боюнча кабыл алыныптыр, а бул жакта кадрлар көп болгон үчүн ага кадр берген эмес да, мисалы. Ошондой момент. Кыскача азыр эл үмүтү боюнча эмне мындай кемчилик байкап атасыз? Азыр коммуникация. Биринчиден коммуникация, стипендиаттар менен Кыргызстанга кайтам деген, салым кошом дегендердин ортосунда диалог күчөш керек. Биринчи. Экинчи болсо бул персонал жетпейт да, ачык эле. Бул нерсеге стипендиаттарды карай турган, мындай таланттуу балдарды карай турган сөзсүз бир мисалы Айзат Алмазбековна, сизден башка толтура чарбаңыз бар да, чынбы? Министрликтин ичинде. То есть бир адам жетишпейт бул нерсеге. Мисалы мен өзүмдүн тажрыйбамды айтчу болсом, биз Кореяда окуп жүргөндө Саясат Нурбек деген азыр Казакстанда Минобразованиясын карап жүрөт. Ошол инсан бизге барып турчу. Ар жылда бир ирет минимум. Биздин университетте 50ден ашык казак болчу. Баары көпчүлүгү медалисттер, күчтүү балдар болчу. Эсте мисалы Уланбек Ауесхан азыр Samsung'да электрон школа иштеп жүрөт. Адилхан Копобаев Центральный Азиянын Apple'дагы представители. Ошолордун баарын Саясат Нурбек барганда айткан, мисалы Уланбек Ауесханды эстейм да. Биз АЭС курабыз жакында. Бизге ошондой кадр керек. Сен ядерный инженерияны оку деген мисалычы. Ошондой кылып, кадимкидей алар менен иштешчү да. Казакстандан келип алып, Кореяны кыдырчу. Бизде эмнеге болбосун да? Жакшы. Ошол кемчиликтер боюнча убактыбыз өтө аз калды. Кыскача жооп бере кетсеңиз, мен буга чейин мына быйылкы жылы былтыр болуп калды да, 25-жылы берилген
стипендияга илинбей калган бир кыз жөнүндө азыр Facebook баракчасында бир топ жолу жазган постторун окудум эле, бирок аты жөнүн тилекке каршы эстей албай калдым. Ошол аябай аракет кылып өтө албай калгандыгын айтып жүргөндө, мындай кандай жагдайда өтпөй калышы мүмкүн эле? Эгерде мындай квота толуп калды дейин десек, андай деле эмес экен, Эми бул мындай да конкурстук отбор да. Анан Салижан айтып кеткендей, биз менен интервью кылды, мисалы Кыргызстанга. Бул эми мындай да коллегиальное решение деп айтайынчы, коллегиальный чечим, бул бир адамдын чечими эмес, бул чечим, бул конкурс өкмөттө болгон, өкмөттө бүт министрлер, замминистрлер, комиссиянын мүчөлөрү болуп отурат, аппарат президенттин начальниктери комиссиянын мүчөлөрү болуп отурат. Бул бир адамдын чечими же мындай андай нерсе болгон жок. Анан кайтып келип иш кылып суроолор берилди да. Анан комиссия кайсы бир жагдай кемчилиги болуп калды деген. Ошондой чечимге келди. Комиссия чечимге келди. Анан комиссиянын чечимин биз туура эмес деп айта албайбыз. Бул комиссиянын чечими, бул жогорку комиссия болуп атат да. Өкмөттө өтүп аткан комиссия, Эдил Жолдубаевич комиссиянын төрагасы, бүт министерстволор катышат, жогорку кеңеш катышат. Эми чечим ошондой болуп калды да. Түшүнүктүү. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Дагы бир топ суроолорум бар эле сиздерге. Жетишпей калдык. Ыраазычылык билдирем убакыт бөлүп студиябызга келгендигиңиздер үчүн. Салижан мырза, сизге окууңузга ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Алат Толаевдин бул чыгарылышында Кыргыз Республикасынын президентинен эл үмүтү эл аралык стипендиясы тууралуу сүйлөштүк. Суроолорубузга илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жетектөөчү адиси Айзат Маматкеримова жана стипендиат Салижан Кылычбеков жооп берди. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.